Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей Индия мамлекетине келип 10 күндүк иш сапарда болдук. Бул жака келгенибизде дагы ушул биздин канчалаган мекендештерибиз оор оорусу боюнча, бөйрөк ооруусу боюнча өтө кыйналып, кыйынчылыкка дуушар болуп, өтө аянычтуу тагырда кептелип жашап өмүр кечирип аткандарын көрүп келебиз. Бирок бул көрүнүштөр биздин жүрөгүбүздү өйүтүп, ушул акыбалдын айланасында кандай аракет кылсак болот? Эмне кылсак биз мекендештерибиздин ден соолугунун жакшырышына, канткенде алардын өмүрүн сактап калышка, себепкер болуштукка бир салым кошо алабыз деген ойлор бизди дагы уктатпай бир ордубузга тургузган жок. Анткени бүгүнкү күндө кайрымдуулук коомдук кайрымдуулук коомуна кайрылган кайрылуулардын 50%-ын бөйрөк оорусу менен кайрылгандар өтө жүрөктү ушунчалык өйүтүп, ыйлаган эне көз жаштары, ыйлаган канчалаган бир туугандарыбыздын көз жашы уктатпай келет. Мына ошол себептен биз өзүбүз баш болуп Индияга келип, ушул жактагы врачтар менен жана клиникалар менен келишим түзүп, булар менен Кудай буйруса жакшы бир келишимдерди түздүк. Кудай буйруса, мен ойлойм, өтө сүйүнүп, кубанып кетип атамын мекенине. Кудай буйруса, бүгүн мына ушул аэропортто турабыз. Ушул 10 күн аралыкта ушул Индиядагы биздин Кыргыз мамлекетинин элчилиги Фатима эжеге дагы ыраазычылык билдирем. Жана ушул өзү кабыл алып, колунан келген колдоосун көрсөтүп, кызматташаарын билгизип, Кудай буйруса, ар дайым биргелигин билгизип, андан тышкары ушул клиниканын доктору Вивек Рич менен дагы сүйлөшүүлөрдү жасап, мына Кудай буйруса, жакынкы күндөрү Кыргызстанга ушул чоң 3 врачты алып барып, бекер текшерүүлөрдөн өткөрө турган кылып, Кудай буйруса, мына ушундай сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Жакынкы күндөрү, жакын арада биз билдирүүлөр жасайбыз. Кудай буйруса, эң негизгиси канткенде бул оорууну алдын алса болот. Канткенде бул оорудан сактансак болот. Ушунун айланасында Кудай буйруса кеңешин берет. Бекер ушул дарылоо немелерин камтып, ушундай келишимдер жасадык. Урматтуу мекендеш, эгерде кимде-ким биздин кайрымдуулук фондуна 1 тыйын болсо дагы, 10 сом болсо, 5 сом болсо дагы салымын кошуп турган, колдоону көрсөтүп турган мекендешке ыраазычылык билдиребиз. Биздин ушул жакка келишибиз дагы, кетишибизге дагы билетибизди алып берген мекендешим, атымды атабай эле коюңуз Азамат байке. Аллах үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп, бүгүнкү күндө биздин каякка бара турган болсок, мына ушундай мекендештер улам чыгып, колдоого алып келет. Биз ыраазычылык билдиребиз. Аллах көрүүчү, жараткан зат билүүчү. Биз сен бер деп бир эшикти кага элекпиз. Биз ушундай иш жасап атабыз, келгиле, бергиле дей элекпиз. Болгону өз ыктыяры менен Аллахын үчүн соо таап калайын деген мекендештер бүгүнкү күндө күн санап көбөйүүдө. Келиңиз мекендеш, биз менен бирге мына ушундай жолдо сапарлаш болуңуз. Бир дагы мекендешибиз, бир дагы бир тууганыбыз, бир да эмне көз жашы төгүлбөсүн. Бир келген жашоодо татыктуу жашооңузду жараткан насип кылсын.